Саламатсыздарбы, кадырлуу телекөрөрмандар. Кыштак четинде чакан теледолбоору сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн ошол теледолбоордун алгачкы сапарын Кара Суу районунда караштуу Айтылуу Тейке айылына келип турабыз. Анда сапарыбыз мындан ары улансын. Кара Суу районуна караштуу Тейке айылы тоо коюнунан орун алып, чокусунан аккар кетпеген Олокон тоосунун дал этегиндеги чакан кыштактын тургундары узун уйкудан ойгонуп, жашоо шаңы башталган чакта эртелеп Абдулла агай мындай дейт. Биздин кыштак негизинен ушу Тейке кыштагы деп аталат. Ата бабаларыбыз ушул жерден илгертен бери жайгашып калган экен. Анан азыр ушу бул жерде 150дөй семья жашайбыз. Мал менен болгон тирлигибиз, анан огород менен ошо тирлик кылабыз. Кышындасы аябай кар оор түшөт, суук болот, жолубуз сал татаалыраак. Анан жаздын күнү аябай ушундай көркөмдүү сонун болот. Анан мына бул жактарга ушу тегиздиктерге жайлоолорго чыгабыз. Малыбыз менен бир 3 ай жайлоодо жашап келебиз. Анан кайра келсек да ушул кыштак. Анан ошол жогору жакта бир жерден гана суу чыгат, ушул айдын бардыгын камсыздандырат да. Негизинен ушул үйлөрдүн ар биринин алдынан ушул суулар тынбай агып турат. Бул жагынан эч кыйынчылык жок, бирок аябай кооз, абасы таза, жакшы жер да. Эзелтен эле элибизде карылар узун сабак кеп куруп, таланттуулар кыдырата отуруп, өз өнөрлөрүн көрсөтүп келишкен. Олокон тоосу көрүнгөн дал ушул Тейке кыштагында күнүмдүк турмуш башталып, карыялар күн чачкен маалында өнөр ээлери менен жайма-жай кыштак көрүнгөн дөбөгө чыгып, олтурушуп кыштактагы эң улуу маразык карыя момундай кеп баштады. Булак башыдан келген экенбиз. Илгери жайлоого келишип ошо жактан этип, анан ушул жерде бир аксакалдар Чытырман Токой экен деп элдер жаткан, эч ким жок. Ошондон жайлоого мал талын айдап булак баштан Чатагова келишип жайлап жүргөнөн бир аксакал кайта шарда кел айтса чебиртке чырылдайтмыш. Чебиртке чырылдаган жерде эгин пышат дечеле деп, анан бүтө арпасы кеп коет экен, пышат кеп пышпайбы экен деп. Кийин күздө мал талын багып келип bir көрүп коеюнчу деп келсе, арпа juda жакшы пышып калган экен дейт. Келип анан ону алып ичине жулуп булуп орап барабыз бала жок экен деп.
Şondan çoğuldu bir 2-3 kilo arpa çıkartken de. Allah'ın bir arçanın başına eğilip koyduğum bir tulupka salıp durup. Kiyinki yılı gelip dağınan şu karagan paraganı tazalar niyetim. Koyup onun kiyinki yılı gelip yegip netse cüdele jakşı oldu. Bak. Ülke hayvanlar cebim dedim kalanların çoğuldu. Koyuna da ket kalatken. Kiyinki yılı gelip yekse tazale jakşı oldu da bak yegip. Hani onu dağı yegip bir iki yıl göbeydim niyeti bana şerde gövrağı ekken eken. Gelsen arpa cüda jakşı pişkan netken. Bakınan bir şan bala çakanı çakırıp alıp gelişip vurup çençip neteylik dese bir aşar dep tem kırgızlarda çoğulu bakı bir iş kılganda. Gelmeyen malçılar demin. Bir ekşişen nopal alıp gelip soyuşup. Mesela cip demtal ada giriyor malçılarda. Bıçak bir ek tartkanda bayak nopalga. Yüzülüp getip o yerge cıgılıp bir yerge cıgılışıp onu basıp soyup. Bak yegin doğru şu alışıp niyetip. Anan buka soydu kalbul değişmenen bakı o şey eldini atın buka soyduk. Bukalık teyke koyalım kova cerdin attım. Bukalık teyke. Bukalık teyke de şundan bulup kalgan eken. Tuğulgan жердин toprağı altın деп aytkanday, biz uğuşubuzga karaganda bir mezgilde Sayız maalında bul жерден köçkülö şahar bir tegiz jaka түшkülö dep eldi köçürgön eken. Dagı ele ketpey жүрөсүzдөр. Bunun sebebi nede? Bunun sebebi şu yerde tuğulup, kendi kanı şu yerde dökülüp, niyetip, jakşı görünede kendike. Misal cenemi bir adamız, dağının kalaşır adam kılıp ceratıptır Allah Teala. Mal dele şu yerde жүрüp, nimetse başka yere yaparıp koysa kaçıp geledi. Eken. Şu tuğulgan yeri öte jakşı görünede kendi adam balası. Hayvan dele, başka dele. Tuğru. Yeme komşular çıkan eken bir Sultan amcın atası gemele. Orozbay. Ha. Orozbay. Orozalı. Orozalı ırçıda çıkan eken. Şunda çaydın günemi kımızını yetişip yetişip çoğuluşu oturup netse hırdap komut çetişip oturgan eken. Hem görgönümüz yok. Bu hem uqqanımız da ökeler. Özümüzden murdaklardan hem sözlerin oğum netken biz. Şu orozalı ırça hırdap komut çetişip otursa bir kuku götüp get partıp götüp barı onun kayra gelip oşol arçanın tayında oturuşkan eken arçanın şağına gelip kongan eken dekti. Gelip oşo bir 7-8 şu bizler son adamlar benim eken oşol kuku enkeyip o şaktan bu şakka konup gelip en akırkı şağına gelip oturgan eken dekti şunu. Şunday muğdu uçerdi, şunday hırdapını etkenne. Orozalı ırçıga. Orozalı ırçıga. Emek ayılыңızda muna өнерпоз атактуу insanдар айтылуу болуш комузчу чыккан ушул өрөөндөн деп угуп жүрөбүз. Андан кийин Султан Боролдоев деген акын чыккан bir кезде сиздердин ушул тейкеден. Анан эми артынан ырчы, комузчу чыга турган балдар бар экен. Кандай дейсиз, буларды bir чакырбайсызбы? Ушу жаныңызга олтуруп bir ырдап, комуз чертип, бүгүн bir айылды гүлдөтүп берсин. Onda men başta bereyim ha. 80-nji жылдары болuşama үйрөнгөн барып, bir жыл ошо бирин-экин, bir жыл каттап бирин-экин күйлөрдү үйрөнгөн элек. Ошондо бул Корголдо Сүйүптүн Акбакай деген күүсү деп үйрөткөн эле. Болuşama иштеп чыккан экен, ошол күнү аткарып берейин эмесе. Жакшы.
Тукай азамат. Мен ушу Абдыгулов Мамыт Аштабыздын туулган жерди сагынуу деген ырын аткарып берейин. Tarda toyum Arkimden östürülgün jeri sonum Bassam tursam esten yetmey kıynay beredi Çoğusunu akar baskan askasını bulup saygan olutum Yaşılıran cay bosunum Semirdi balcı çabanı koylurum Havasın o canga sükün çöbü darını Kırkıcı dokuran caylı bu biz Taş bulağın canakıya Cılgalardı Özgelesteki balalık çıldarım Çoğunu bu eşek minip koy kaytarı çoğune Çalkandın o kıdırım oyunu uç geze Cumak başı canakıya Keste senin sektoran Tarkılık kız aldığa tüzün kıran Çankaganda közden uçat bir cürsan devi Akkıyada orgumangın, akkıyada orgumangın öldülağı Yetip solu bağan Adam bolboyt arkırsıkta holu bağan Mezgil jetip karılıka ömür bölümü Balalık kez artta kaldı Jigitlik kez artta kaldı sol kulağan Jetip karılıka ömür bölümü Jigitlik kez artta kaldı Balalık kez artta kaldı sol kulağan
балалык кезде эмнелерди гана ойлобойсуң. Ушул мен адай китепти көп окуйт болчумун, ушундай бир айылга келип иштөөнү кыялданчумун да. Бул кыялым ишке ашты, али жакшы тилек кылсаң Кудай да берет деген ошол окшойт. Эми бир жагынан али нике кайып, экинчи жагынан насип кайып дегендей, бир жагынан нике кайып мага насип кайып экен. Биринчи насип кайып болуптур, экинчи нике кайып болуптур да. Ушул жерге келип мен өз бактымды таптым да. Анткени өмүр жолдошум ушул жерлик, ушул айылда фельдшер болуп иштейт. Азыркы күндө мен 4 кыздын, 1 уулдун энесимин. Албетте өзүмдүн турмушумда мен наразы болбойм. Эң бактылуу күндөрүм ушул жерде өттү деп эсептейм да. Кыштак четиндеги бул чагылдыруу менен бүткүл биздин Кыргызстандын, кыргыз элинин дагы баягы мүнөзүн десем дагы болот, ой пикирин десем дагы болот. Ушуларды дагы чагылдырып кетип жатат да. Бул мына мүнөзүм эмне? Шайырдыгы да. Азыр мына өзүңүздөр көп болдуңуздар. Кичинекей баладан баштап 90га чыккан аксакалга чейин баардыгы ырдап, өзүнүн шайыр мүнөзүн көрсөтө алып жатат да. Комузчулардын артынан талбай ээрчип, өнөр үйрөнүп, боз бала кезинен эле сезими таза, балалык кыял менен өнөргө кумарланып келген Романдан келечекте үмүт чоң дешет кыштак тургундары. Аксакалдар кыштак четине чыгып, дөңсө жерлерге жаштарга насаатын берип, кыз куу май уюштуруп, эриш, еңиш, оодарыш май уюштуруп, жаштарга насаатын айтып, жаман болгонун жакшы жолго салып, ырчы чорлорубуз келип ырдап, жаш муундарыбызга чоң өнөрпоздорубуз өнөр үйрөтүп, жылда ушул нерсе бизде кайталанып турат.
barıp gönül başkaça Kayıtında kalabalık tarihin Bilinbey түш оop, кыштакты көздөй бет алып, чакан бейтапканага баш багып, чоң энелер кыз келиндерге кол өнөрчүлүк сайганын, боз үйдү тургузуп жасалгылоо жагын үйрөтүп жаткан чагына да күбөдөр болдук. Менин апам ушундай ууз аял эле. Ушу терме согушту, шырдамал шырышты, ушундай иштердин бардыгын үйрөтүп койгон экен. Эми мынантип жаштарга үйрөтүп атам, келиндериме, кыздарыма үйрөтүп ушундай нерселерди келечекте ушу унутпай кыргыздын улуттук буюмдарын жасашты. Ушу азыр эстен да чыгып кетти бардыгы. Ушуларды ошо жаштар үйрөнүп келечектин кыргыздын немесин эстен чыгарбай алып жүрсүн. Senen ülgalıp emin çingdilerin, gelin keseklerin, dost yarların үйрөнүп emin mınan bu yaka uzatat. Unutpay eskerip jürgüle. Ансыз да өзүнчө эле жайлоо көрүнгөн кыштактан эл дагы да ак мөңгү жамынган Олокон улуу тоону көздөй көчүп, кыштакта калган кары жаштар менен жолугушканга үлгүрө алдык.